Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, Курбан айтыбыз маарек болсун. Аллахым ушул күндө кылынган дуалардын себебинен мусулмандарды ынтымактуу, бирдиктүү кылсын. Арапа күнүнүн фазилеттери жана сырлары. Арапа күнү майрамдан бир күн алдыңкы күн болгону үчүн бүткүл мусулмандардын күткөн жана сүйүнткөн, толкунданткан бир күн болуп эсептелет. Ошондой эле Арапа күнү адамдарга берилген күндөрдүн эң эле фазилеттүүсү. Бул күн ибадат жана кечирилүү күнү. Ажылар Арафада тилине, улутуна, түсүнө карабай бир жерге чогулушуп, лаббейк Аллахумма лаббейк, Аллахым сенин алдыңдамын, буйругунуң деп айтышып, Махшар күнүн эстеткен, пенделеринин Алла Таалага дуа менен, талбия менен кайрылган эң кымбат убакыттардын бири. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: дуанын эң фазилеттүүсү Арафа күнү кылынган дуа. Аллах Таала Арапа күнү пенденин кыпындай иманы бар болсо да кылган күнөөлөрүн кечирет. Аллах Таала пайгамбарыбызга кээ бир түндөрү дуалардын сөзсүз кабыл боло турганын айткан. Мээрим эшиктери бүтүндөй ачылган бул ыйык 4 түн ушулар: Рамазан майрамынын түнү, Курбан айт майрамынын түнү, Талбия Зүлхижжа айынын 8-түнүндө жана Арафа түнү. Арапанын күндүзүн жана түнүн ибадат менен өткөрүү абдан фазилеттүү. Кимде ким түнүн ибадат менен өткөрсө, тозок отунан куткарылаары айтылат. Арапа күнүндө кылынуучу ибадаттар. Арапа күнү багымдат намазынын парзынан кийин такбир ташрик айтуу, орозо кармоо, ал күндү урматтоо, өзгөчө ал күнү күнөө иштерди жасабоо, көптөгөн дуаларды кылуу, истигфар айтуу, өзгөчө ушул күнү 5 убак намазды мечитте окуу, колдон келишинче көбүрөөк садака берүү, ошону менен бирге кимде ким 1000 жолу Ихлас сүрөсүн окуса, көптөгөн жакшылыктарга ээ болот. Кимде ким бул күндү орозо кармап, ибадат менен өткөрсө, кечирилүүгө жана чоң соопторду алууга себеп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Арапа күнү кармалган орозо жөнүндө мындай деген: Арапа күнү кармалган орозо 2 жылдык күнөөнүн кечирилишине себеп болот. Урматтуу бир тууганым, биз сыяктуу күнөөлөр деңизинде сүзүп жүргөн акырет мусулмандары үчүн мындан да чоң сүйүнүч болушу мүмкүн эмес. Бул бизге берилген бир мүмкүнчүлүк. Ошондой эле адамдардын эң көп кечирилип, тозоктон чыгарылган күн да Арапа күнү болуп саналат. Зүлхижжанын 10 күнү, башкача айтканда Курбан айттын 1 күнү орозо кармоого уруксат берилген эмес. Мындан тышкары Зүлхижжанын 8 күнүнө Талбия күнү, 9 күнүнө Арапа күнү, 10 күнүнө Курман күнү, башкача айтканда Курбан майрамы деп, кийинки 3 күн Ташрик күнү деп аталган. Арапа күнү багымдаттан тарта Курбан айттын 4 күнүнө чейин эркектер да, аялдар да жамаат менен же жеке окулган намаздан кийин дуадан мурда важип болгон Ташрик такбирди айтышы керек. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Аллахым баарыбыздын күнөөбүздү кечирип, бейишинен насип кылсын.